Айтпайм, ооба, жашайт бирөө жүрөктө. Кээде көрөм, кээде түштө сүрөттө. Жылмайганда көрсө болот дүйнөсүн, эч кири жок, кичипейил сүйлөсө. Анын сырын билгендеймин алыстан, жайдары бир күлүп түшкөн сүрөттөн. Бул ыр автору Жаңылай Кекеевага таандык. Ал эми ушул жаш акын кыз тууралуу алдыда баарыбыз бирге көрөлү. Жаңылай жаш экенине карабай ыр дүйнөсүнө аралашып, оюндагы сезим сырларын, сүйүүсүн, капа болгонун кагаз бетине түшүрүп келет. Бул талантын 8 класс кезинде эле уйгу-туйгуга салып, аны жөн койгон эмес экен. Мектепте уюштурулган ар кандай иш-чараларга ырларды жаза коюп жүрүп, мына ошентип уланып кеткен. Ырларды негизи айланага суктанганда, мисалы, же болбосо ичимде жан дүйнөмдө болгон бир үндөрдү сыртка чыгаргым келсе, сөз менен айткандын ордуна ыр менен жазып, анан кийин жеткирген мен үчүн оңой да. Ал эми ырчыларга болсо, анда аларга көбүнчө алардын музыкасын, минусун угуп көрөм. Анан кийин ошол убакта музыканы угуп жүрүп, жолдо баратсам, мисалы, телефонума 1-2 саптар келсе, аларды жазып коем, оюма келген саптарды. Калганын болсо өзүм жалгыз комнатада отурганда, анан көбүнчө кечинде кыялданып, жалгыз калган учурларда жазып коем. Жаңылайдын ырлары бир гана кагаз бетинде калып калбастан, обон жаратылып, эстрада жаатында бир топ ырчылар аткарып жүрүшөт. Эң алгач өзү жазган ырларынын бирин Эрлан Андашевге сунуштап көрүп, ырдап чыккан. Андан соң анын ырларын сураган ырчылар көбөйгөн. Алардын бири акыркы учурда хит болуп жаткан Нурлан Насиптин Мени унут ырын жазып берген. Негизи башталганда 2010-жылдары Сүйүп калдым кантейин деген ырды жазганмын. Ошондо Эрлан Андашевге өзүм сунуш киргизип бергенмин да ырымды. Ал алгачкы ыр болгон. Андан кийин ортолордо жазбай калдым, өзүм деле көп көңүл бурбай калдым окшойт. Андан кийин акыркы убактарда өздөрүнөн сунуш түшөт. Музыка бар менде, бир жакшы чыга турган, ошону угуп көрбөйсүңбү, кандай болот экен деп. Мен аларды алам, алып көрүп, анан музыкасын угуп көрөм. Эгер деген мындай темаларын тандоо учуруна келгенде, алар мага айтышат, мисалы, ушундай темада жазса кандай болот экен депчи. Же болбосо мен айтам, сураймын да аларданчы, берилген ырды кандай оон жаратып атканда, кандай ойлор келген, кандай ыр болсун деген, кандай темада болсо экен деп. Анан ошого экөөбүз биргелешип, бир ырларды жаратып калабыз. Ал жазган ырларынын тематикасы ар тармакта жазылат. Ал эми ырчылар көп учурда сүйүү темасын сунушкаларын айтат. Тематикада негизи ар түрдүү. Мен эгер деген өзүм жеке жаза турган болсом, өзүмө анда чек жок ал жерде. Өзүм калагандай темада, же болбосо өзүмүн архивимде бар ырлар, адамзатка кайрылган, ата эне, ден соолук жөнүндө жазган ырларым, жазгап жазамын. Ал эми көбүнчө ырчыларга жазган ырларымда сүйүүгө көп кайрылдым окшойт. Себеби деген алардын өздөрүнүн сунушу болот. Анан ошо ырларга тиешелүү сөздөр менен көбүнчө армандуулар жазылат. Бактыгүл Бадыевага Бакытым деген бактылуу ыр жазып бердим. Асил Кадырбековага дагы ошол Бактылуумун деген ырларды жаздым. Аралаш экен ошондо. Жазда жаздым, эргүү келди дүйнөмө. Жашыл басты бак дарактары бүрдөнө. Жарыктыкты жаңы көргөн бөбөктөй, жыргап алдым, күн жылмайып нур төксө. Айланага суктанып мен бүт албай, турам тиктеп чексиз көк асманды. Наристенин бактысына кубанып, калдым эстеп биз ойногон бакчаны. Ал кездер бала кыял секелек, жүргөнсүдүм азырда. Айпира Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай. Баскан күндөр кандай гана керемет.